Келин келген жердеги салт санаага ылайык мамиле жасайт. Жүрүш туруш күтөт, ийменет. Анан бара-бара ыгалышып, эл ичине сиңип кетет. Чыңгыз Айтматов, балалыгым. Кечки жаңылыктар. Алып баручулар Чолпон Карымшакова жана Адилет Иманов. Кылым кылмышы башкы прокурор парламентте Бишкек жылуулук борборунда ири жемкорлуктун башында кимдер турганын айтты. Караколдогу мыкаачылык тең тушун өлтүрүүгө шектелген 5 өспүрүм камакка алынды. Коопсуз шаар айып пулдан качуу амалын издеген айдоочулар. 5-каналда күн жыйынтыгы менен тааныштырууну баштайбыз, саламатсыздарбы? Кутман кечиңиздер менен. Жогорку кеңеш бүгүн Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоодогу коррупция боюнча козголгон кылмыш иштери тууралуу башкы прокурордун маалыматын укту. Анда жылуулук борборун оңдоо иштеринен мамлекетке 5 миллиард сомдон ашуун зыян келгени айтылды. Учурда Бишкек жылуулук борборун модернизациялоодогу коррупциялык аракеттерге катыштыгы бар деп айыпталган мурдагы премьер-министр Сапар Исаков менен Жантөрө Сатыбалдиевден жана мурдагы энергетика министри Осмонбек Артыкбаевден, улуттук энергохолдингден мурдагы башчысы Айбек Калиевдин жалпысынан бул ишке айыпталган 8 адамдын иши Свердлов райондук сотуна өткөрүлгөн. Бишкек жылуулук электр борборундагы коррупциялык аракеттер боюнча башкы күнөөкөр катары мурдагы премьер-министр Сапар Исаков табылганын башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов бүгүн жогорку кеңештин жыйынында билдирди. Парламентте бул маселе бүгүн бир топ суроолор жана талаш-тартыштар жаратты. Жылуулук электр борборундагы ири жемкорлук тууралуу парламенттик кабарчыбыздан угалы. Бишкек жылуулук электр борборуна тийиштүү чуунун арты басыла элек. Аны оңдоп түзөөгө деп бөлүнгөн 386 миллион доллар натыйжасыз колдонулуп кеткен. Андан тышкары жепти модернизациялоонун алкагында техникалык жабдыктар жогорулатылган баада алынып, мамлекетке 111 миллион доллар зыян келтирилген. Бул зыян жепти модернизациялоо келишими APC форматында түзүлүп кеткенден улам келип чыккан. Тактап айтканда, келишимге ылайык кыргыз тарап аткарылган жумуштардын жүрүшүнө, техникалык жабдууларды, курулуш материалдарды сатып алуу жана көзөмөлдөө укугунан ажырап калган. Өздүк баасы жалпы 22 миллион доллар болгон 2 турбина 25 миллион акш доллардан орнотулган. Өздүк баасы жалпы 6 миллион 200 миң доллар болгон 2 генератор 8 миллион 400 миң доллардан орнотулган. Өздүк баасы 650 миң долларды гана түзгөн тармактык суу жылыткычтын баасы 1 миллион 400 миң доллар эсептелген. Мамлекеттин казынасынан келтирилген зыяндын айрым суммаларына Акылбек Жапаров токтолду. Бүткүл дүйнөлүк банк 150 миллион доллар деген. Биз 386 миллион доллар менен ТЭЦти модернизация кылдык. 111 миллион доллар желиптир деп атабыз. Ошондо дагы 275 миллион долларга бүтүп калып атпайбы анда. Бирден 3-ү. 150ден 275 алып койсоңуздар дагы бир топ акча анда каяка кетип калды. Бишкек жылуулук электр борборундагы авариянын башка күнөөкөрү катары мурдагы премьер-министр Сапар Исаков табылган. Башкы прокурордун айтымында Исаков өз максатын аягына чыгаруу үчүн өзүнүн ыйгарым укуктарынан аша чаап пайдаланган. Ошондой эле Кытайлык Твея компаниясы менен өлкө үчүн пайдасыз макулдашуу түзгөн. Эми минтип жеке кызыкчылык үчүн жумшалып кеткен акчанын изи иликтенүүдө. Андан тышкары экс-президентке караштуу материалдар өзүнчө бөлүнүп алынган жана тергөө тобу ага өзүнчө укуктук баа берерин башкы прокурор маалымдады. Ар бир багыт боюнча тийиштүү мамлекеттерге атайын тапшырмалар жөнөтүлгөн. Биз акчанын изин табуу боюнча болгон жумушту аткарып жатабыз. Эгер ошо акчалар табылатыган болсо, буйруса табылат. Азыркы соттолуучулардын үстүнөн дагы мыйзамсыз баю, мыйзамсыз кылмыштан табылган акчаларды легализаштыруу деген статьялар менен
кылмыш иши козголот. Депутат Ирина Карамушкина Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоо боюнча Кытайдын Твея компаниясы менен келишимди ратификациялоодо жогорку кеңеш макулдугун бергенин белгилеп, парламент депутаттарынын ошол кездеги төраганын жоопкерчилиги тууралуу маселени көтөрдү. Основную точку по всем ратификациям. Келишимди ратификациялоодо жогорку кеңеш макулдугун берген. Бирок эмне үчүн парламенттин депутаттарын жана ошол учурда бизди бул келишимге кол коюуга түрткөн комитеттин төрагаларын жоопкерчиликке тартпайсыңар? Буга Каныбек Иманалиев жооп кайтарып, келишимге кол койгон депутаттардын эч кандай күнөөсү жок экенин белгиледи. Экинчи, анын логикасына таянсак, 120 депутаттын барын камаш керек. Биз келгенден бери 2 жылда 46 келишимге кол койдук. 1 миллиард 960 миллион доллар. Бул кеңеш. Кимиңер гарантия бере аласыңар, ошондон бир тиын желбейт деп? Кимиңер гарантия бере аласыңар? Желет. Бирок ага жогорку кеңеш эмес. Андайынки тендерлик комиссия, андайынки түстөн түз министрликтер, эң көп кредит алган транспорт министрлиги, энергетика министрлиги жооп бериш керек. Мындан тышкары эл өкүлдөрү Кытайдын Твея компаниясы тарабынан Бишкек шаарындагы жаңы мектептин имаратынын курулушуна 2 миллион доллар өлчөмүндө гранттык каражат бөлүнгөнүн эске салып, ал боюнча козголгон кылмыш ишинин азыркы абалына кызыкты. Буга башкы прокурор 2 миллион доллардан тышкары бюджеттен кошумча 104 миллион сом каражат каралганын белгиледи. Курулуш иштери бүт мыйзамдарды бузуу жолу менен кеткен. Тендерсиз, проектно-сметный документациясыз, бир подрядчиктен бир подрядчикке мыйзамсыз өткөрүп берүү жолдору менен барып, жалпы келтирилген зыян соттук экспертизасынын негизинде 94 миллион 864 миң 180 сомду түздү. Бүгүнкү күндө Бишкек шаарынын жылуулук электр борборундагы буу казан жана турбиналык цехтеринин башка корпусу толук оңдодон өтүп, имаратта терезелерге айнектер орнотулуп, чатыры алмаштырылган. 2018-жылы оңдоо иштерине каржылоо 129,4 миллион сомго көбөйтүлүп, жалпы 537 миллиондон ашык каражат жумшалган. Октябрда жаңы химиялык цехтин курулушу аяктаган. Жезгүл Мадинова, Талас Аманбеков, 5-канал. Бишкек жылуулук борборунда коррупция боюнча кылмыш иште экс-президент Алмазбек Атамбаевдин орду тууралуу материалдар өзүнчө бөлүнүп алынган. Бул тууралуу башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов бүгүн парламентте депутат Алмаз Токторовдун суроосуна жооп берип жатып билдирди. Коррупция беренеси боюнча Исаковго уюштуруучу деген айып тагылган. Анын экс-президент менен жазышкан каттары бар. Бул жерде мамлекеттин кызыкчылыгына олуттуу зыян келгендиктен коррупция беренеси боюнча тергелип жатат. Экс-президентке караштуу материалдар өзүнчө бөлүнүп алынды. Тергөө тобу дагы өзүнчө укуктук баа берет, деди баш прокурор. Депутат Алмазбек Токторов ага коррупциянын башында ким турганын, экс-президенттин тиешеси барбы жокпу, ага укуктук баа берилбейби деген суроо койгон. Буга улай берүүбүздү жылуулук борборундагы жемкорлук темасын коштогон маек менен улантабыз. Жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев биздин студияда конокто. Жанар мырза, куш келипсиз. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы, Жанар мырза. Жанар мырза, ушул бүгүн жылуулук борборунда жемкорлук боюнча маселе парламентте талкууга алынып, кечке чейин талкуу болду. 1 саат мурда эле добуш берилген экен. Эми ушул маселени көтөрүүдө парламент кандай жыйынтыкка келди? Парламент депутаттары ушул күч органдарынын жетекчилерине баарына өздөрүнүн сунуштарын беришти. Ошондой эле ушул адамдын акылына сыйбаган Бишкек жебиндеги уурлук жөнүндө бир топ жазаларды катаалдатып, аларга эч кандай аябы болбош керек экенин, коомчулук кимдин канча акча урдаганын билиш керек экенин, аларды тыкыр иликтөөгө, ар бир ишти, ар бир каттарды кимдердин кызыкчылыгы болгонун дыкат иликтөө боюнча чечилүү тапшырмаларды берди. Жыйынтыгында парламент атайын токтом кабыл алды. Ошол депутаттардын бардык сунуштарын, суроолорун эске алуу менен бирге мына тергөө иштери дагы уланат дешти. Ушунун бардыгын эми ушул сотко чейин депутаттардын да карагандай кээ бирлеринде күч органдарында жок маалыматтар айтылып атты. Ошонун баарын эске алып, бир жыйынтык чыгарып, башкаларга мындан кийинки дагы бир гранттарды алгандагы каражаттарды иштетүүдө башка жетекчилерге сабак боло тургандай болсун деген сунушту айтылды да бүгүн негизинен. Эми ушу келишим боюнча баягы айрым депутаттар биз мындай тиянак ушундай болуп чыгат деп күткөн эмеспиз деген ойлорунду айтышты. Анан кийин ушул боюнча сиздин оюңузча жогорку кеңештин жоопкерчилиги канчалык? Эми жогорку кеңеште мисалы биз өткөн жумада эле мисалы айыл чарба тармагына логистикалык борбор куруу үчүн дыйкандарга айыл чарбабыздын ушул экспорт болушуна пайда болсун деген ниетте дагы бир ушундай ушул сыяктуу эми суммасы мынчалык эмес, бирок ушул кредитти, гранттарды кабыл алып берип атабыз.
Бирок биз чынында биз азыр кепилдик бере албайбыз да, ушул кандай иштетилет. Ошон үчүн биз буга чейинки алган сырткы карыздардын баардыгын биз кайра карап чыгышыбыз керек. Туура иштетилдиби, туура эмес иштетилдиби. Ошол учурда депутаттардын көпчүлүгүндө бүгүн айтып атпайбы, көп депутаттар мен ошондо эле айтканмын да, бирок ал жагы дагы бар. Депутаттардын көбү мурда ошол карызга алып атканда айтканын мен уккан эмесмин. Бардыгы тескерисинче керек, бул туура деп колдоп беришкен. Мында парламенттин дагы жоопкерчилигин биз билишибиз керек. Ошол убакта тестти реконструкция кылып баягы оңдоп атканда дагы парламентте тиешелүү комитеттер барып текшерип акча каражаты кандай жумшалып атканына көз салган эмес. Ошон үчүн парламенттеги айрым депутаттардын жоопкерчилиги менимче мындай моралдык жоопкерчилиги бар, бирок негизинен аткаруу бийлиги ошол каржыны иштеткен адамдар жоопкерчиликти, кылмыш жоопкерчилигин тартыш керек деп ойлойм да. Ушу баш прокурор менен өкмөттүн бүгүнкү баяндамасына деги эле жоопторуна канааттандыңызбы? Эми абдан жакшы даярданып келиптир күч органынын жетекчилери, бирок мен таң калганым жалпы зыянды 111 миллион деп чыгарышты. 111 миллион АКШ доллары ошол тестти оңдоодо уурдалган деп. Бирок ошол 7 адамдын негизги күнөөкөр деп камакка алынган 7 адамдын үй мүлкүн мамлекеттин эсебине конфискация кылып азыр андай болду элек, бирок баягы камакка алды. Алардын байлыктарын. Ошол 7 адамдын бардыгын Сапар Исаков, Жантөрө Сатыбалдиев, Осмонбек Артыкбаев, ошонун баарын эсептеп келгенде 6 миллион доллар болот экен. Анда 105 миллион дагы АКШ доллары кайга кетти. Алардын мүлкүн, байлыгын топтоп келип, баарыныкын эсептегенде 6 миллион доллар болотса, зыян 111 миллион болсо, ошон үчүн калган 105 миллиондун кайда кеткени табышмак. Эми 105 миллион деген бул өтө ири сумма. Мына 2020-2019 жылында быйылдан баштап тышкы карызды төлөө башталды. 2023 жылы, 2027 жылы бул пикке жетет. Биз бюджетибиздин далай бөлүгүн тышкы карызга жумшайбыз. Анын ичинде тышкы карызыбыздын 45% өзү эле ошол Кытайдын Эксим банкына болуп атат, экспорт импорт банкына. Ошон үчүн мамлекет ири карызга батты, бирок адамдар камалды. Бирок каражаттын бюджетке түшүшү күмөн болуп атат. Бизди кызыктырган ушул суроо. Бирок күч органдарынын башчылары менимче колунан келген аракетин жасап атат. Бирок кандай болгон күндө дагы биз ушул 1 сом болобу, 10 сом болобу, миллион доллар болобу уурдалгандардын сөзсүз жазасын тартпасак, бул азыр коомчулуктагы эң элди мындай түшөлткөн суроо ушул болот. Биз Нарынга барабыз, Баткенге барабыз, Таласка барабыз, элдин биринчи суроосу ушул. Эмне үчүн тестте миллиарддаган сомдор уурдалды, бирок ал бюджетке кайтарылган жок деп. Ошого биз сөзсүз жооп табып беришибиз керек дагы. Мындан кийинки саясатка келем, эл башкарам деген адамдар уурдабай тургандай кылып жазасын бериш керек деп ойлойм. Эми ушул коррупциялык иштин жыйынтыгы кандай болот деп ойлойсуз сиздин оюңузча? Жыйынтыгын баарыбыз күтүп атабыз. Сот иштери болот, жыйынтыгы сөзсүз болушу керек. Мен жана эле айтып өттүм. Башкаларга сабак болгудай кылбасак болбойт. Анткени мына тесттеги 111 миллиондун дайынын таппай аткан учурда, элдин баары коррупционерлерди жек көрүп аткан учурда 500 миңде пара алып аткандар бар. Мына жакында эле ГРСте паспорт жасоо боюнча тендер өтүптүр. Ал жерде 257 миллион сом арзан берген компаниялар өтпөй, кымбат баадагы компанияларды тандап атышат. Мисалычы, азыр биз депутаттар акча сурайбыз. Баланча айылда свет жок болуп атат. Көпүрө куруш керек. Мектеп, бала бакчага акча жетпей атат. Айлык көтөргөнгө акча жетпей атат деп какшаганыбыз менен бир четинен жанагындай майда коррупционерлер илгертен эгемендүү болгондон баштап көнүп калган уурлардын аягы тыйылбай атат. Ошон үчүн биз азыр мына президенттин коррупцияга каршы күрөшүү саясатын журналист болобу, депутат болобу, жөнөкөй жаран болобу, баарыбыз туш тамырдан колдоого алып, аны кубаттап, ошо коррупцияга күрөшкө жардам беришибиз керек деп ойлойм. Динар мырза, сизге ийгилик каалайлык. Биздин студияга келип маек куруп бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Эскерте кетсек, биздин студиянын коногу Жогорку Кеңештин депутаты Жанар Акаев болду. Берүүбүздү улантабыз. Караколдо тең тушун мыкаачылык менен өлтүрүүгө шектелген 5 өспүрүм камакка алынды. 12 февралда бул шаардагы Уна базардын жанынан мыкаачылык менен өлтүрүлгөн 18 жаштагы мектеп окуучусунун сөөгү табылган. Ага шектүү катары 16-19 жаштагы 8 бала кармалган. Алгачкы тергөө иштеринде белгилүү болгондой, маркум менен шектүүлөрдүн ортосунда пикир келишпестик болгон. Тергөөнүн материалдарына ылайык өч алуу максатында балдар маркумду түнкүсүн үйүнөн чакырып чыгып,
таяк менен сабашкан. Бул факт боюнча кылмыш жаза кодексинин 130-беренесинин 1-бөлүгү менен кылмыш иши тергелип жатат. Бишкекте коопсуз шаар долбоору иштей баштаганы айрым айдоочулар айып пулдан качуу үчүн ар кандай айламалдарды издешүүдө. Маселен, жол боюндагы камераларга катталып калбаш үчүн айрым айдоочулар унаанын номерлерине ылай чаптап, же башка нерселерди сүйкөп койгон учурлар кездешүүдө. Минтип унаалардын мамлекеттик номерин камерадан жашырууга аракет кылган айдоочуларга айып пул салынаарын жол кыймылы коопсуздугу башкармалыгынан билдиришти. Тактап айтканда, мындай ыкмага барган айдоочуларга 1000 сом өлчөмүндө айып пул салынат. 12 февралда Бишкекте коопсуз шаар долбоору ишке кирген. Анын алкагында шаардын 10 көчөсүнүн кесилишине жол эрежесин бузгандарды каттаган камералар иштей баштаган. Башка кабарлардан февраль айынын башында мамлекеттик каттоо кызматы жаңы муундагы жалпы жарандык паспорт үчүн бланк алып келе турчу компанияны аныктаган эле. Тендердин жыйынтыгы менен жеңүүчү деп Литванын Гарсу Пасаулис компаниясын тапкан. Компания жетекчилиги бүгүн жаңы паспорттагы өзгөчөлүктөр жана өздөрүнүн ишмердүүлүгү тууралуу маалымат берди. Жаңы паспорттун 40 коргоо элементи бар. Андан сырткары чет жакка көп чыккан кишилер үчүн виза койула турчу барактарды 50гө чейин жеткирүү каралган. Калган учурларда мурдагыдай эле 34 барактан турат. Жаңы үлгүдөгү жалпы жарандык паспорттар кишинин чек арадан тез өтүүсүн камсыз кылып, анын ким экенин тастыктоодо көп убакытты талап кылбайт. Компаниянын бул тармакта 25 жылга жакын тажрыйбасы бар жана 50гө жакын мамлекетте иш алып барат. Мен компанияда 10 жылдан бери иш жүргүзүп келемин. Документ кагаз рыногу өтө тар. Ошондуктан анын технологиясы жана колдонуучу куралдары абдан кымбат. Демек, бул ар бир өлкөнүн жеке кызыкчылыгы катары каралат. Андыктан анын түзүмдүк структурасы абдан чоң мааниге ээ. Биометрикалык маалыматтарды колдонуу менен жаңы муундагы улуттук паспорттарды чыгаруу Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн трансшегаралык кылмыштуулуктун алдын алууда, коопсуздукту камсыздоодо жана документтерди жасалмалоого каршы күрөшүүдөгү негизги милдеттердин бири болууда. Кыргызстанда картошка баасы быйыл өтө эле арзан болуп, Айыл чарба министрлигине ишенген дыйкандардын үмүтү акталбады. Министрлик былтыр Өзбекстанга картошка экспорттоо боюнча сүйлөшүүлөр жүргөндүгүн айтып, дыйкандарга картошканы көп эгүүнү сунушташкан. Бирок күздө бул өсүмдүккө болгон баа кескин төмөндөп, кыш чыгып баратса да абал өзгөргөн жок. Буга ким жооптуу, быйыл дыйкандар эмне эксе чыгымга учурабайт? Бул суроолорго кабарчыбыз жооп издеп көрдү. Былтыр жазда Айыл чарба министрлиги дыйкандарга картошка эгүүнү сунуштаган. Анткени ошол учурда Өзбекстанга барган кыргыз делегациясы ири көлөмдө картошка экспорттоо боюнча келишим түзүлгөнүн жарыялаган. Былтыр Өзбекстанга президент башында турган делегация 2 рет барып келбедиби? Ошол жолугушууларга өзбек тарап быйыл бизден ири өлчөмдө картошка аларын билдирген. Ошол себептүү быйыл өзгөчө түштүк региондорунда картошка отургузууну сунуш кылганбыз. Кайсыл сортторду кантип туура өстүрүү боюнча видеороликтер жакынкы күндөрү региондорго теле аркылуу көрсөтүлө баштайт. Бирок август айында өзбек тарап белгисиз себептер менен Кыргызстандан картошка сатып алуудан баш тартып, күздө картошкага болгон баа кескин төмөндөдү. Аркасында болгон кредит алып, мал мүлкүн сатып, кымбат картошкаларды алдык элек. Ошолордун азыр тагдыры чечилбей турат. Ошого жараша быйылкы жыл өнүктүрүү жылы деп айтылган мамлекетибиздин башчысы жар салды эле. Ошол боюнча эч бир өнүгүү бул айылыбызда, областыбызда болбой турат да. Бирок ошентсе да Айыл чарба министри Нурбек Мурашев картошканын баасы күн сууктары менен көтөрүлөт деген пикирин билдирген. Бул да убактынчалык. Буюрса баасы кайра көтөрүлөт. Бул бааны өзүңүздөр билесиздер, базар аныктайт экен. Бирок күн суук тамак тургай чилдеде чыкты. Картошканын баасында жылыш жок. Эми министрлик ар ким өз жерине өзү ээ, ким эмне эксе өзү билет деген пикирди айтууда. Айыл чарба өсүмдүктөрүн экспертизациялоо департаментинин жетекчиси Дмитрий Тен сунуштама берген, картошка эгүү көлгө жана түштүк тарапка эгүү сунуштамасын берген. Ушундай кызматкер иштейсиздер да? Бул кызматкер иштечү, азыр иштебейт. Анан кийин ушу жана жогоруда айтып кеттим го, бул эми дыйкандардын жер жеке менчигинде да. Анан кандай айыл чарба продукциясын өстүрүшөт, ал эми өздөрүнүн бирден бир биздин да ушундай менталитет бар экен. Айтканды ар ким өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша, кандай өрөөнү бар ошого жараша эгет да. Бир сөз менен Айыл чарба министрлигинин чабалдыгынан дыйкандар жабыр тартууда. Мындан улам бул министрликти реформалап, чет өлкөдөн бул тармакты көтөрө турган күчтүү адистерди чакыруу демилгелери да көтөрүлө баштады. Бүгүнкү күндө мындай керек жок. Мунун
толық бойдан жоқ қылыш керектен қайрадан түзіп, жаңа реформатор керек болса чет мемлекеттен әдестерді чақырып тұрып, контракт бойынша ішке алып, бұл айыл шаруасын бүтіндей. Бұл оору жарылып, бір чоң катастрофаға алып келе тұрған чекке жетіп келді. Мындан сырткары айыл чарба министрлигине быйыл дыйкандар эмнексе болот. Канткенде быйыл кыдай чыгымга учурашпайт деген суроо менен кайрылдык. Алар ар аймак мурда эгилип келген, өсө турган эгиндерди эгүүсү керек деген жооп менен чектелди. Кенжебай Сатканалиев, Тилек Аскатбеков, 5-канал. 5-каналда күн жыйынтыгы менен таанышып жатасыздар. Эми берүүбүздүн 2 бөлүгүнө өтөлү. Өлкө башчысы мектептер үчүн окуу китептериндеги ор койгон каталарга көңүл бурду. Оор жана оңтойсуз абалдагы спорт ордосу абалдан кантип чыгабыз? Статком былтыр өлкө экономикасындагы өсүш болгондугун жарыялады. Чыныгы абал кандай? Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн билим берүү жана илим министри Гүлмира Кудайбердиеваны кабыл алды. Анда өлкөдөгү жалпы баштапкы атайын орто жана жогорку билим берүүнүн сапатын жогорулатуу маселелери талкууланды. Министрдин маалыматына караганда, Кыргызстанда акыркы 5 жылда 282 мектеп курулган. 2017-2018 окуу жылында жаңы 26 мектеп ишке кирген. Республика боюнча 200 жаңы мектепке муктаждык бар. Мамлекет башчысы республикадагы мектептердин авариялык абалын же мектеп жетишпеген жерлерди мониторинг кылып, аларды оңдоп түзөө жана мектептерди куруу боюнча кечиктирилген иш-чараларды жүргүзүү же аларды оптималдуу жана натыйжалуу колдонуу керектигин баса белгиледи. Президент ошондой эле өлкөнүн бардык аймактарында так илимдер математикалык багыттагы мектептердин тармагы өнүгүшү зарылдыгын белгиледи. Өлкө башчысы мындан тышкары акыркы мезгилде басмаканадан чыккан окуу китептеринин сапатынын төмөндүгүн көңүл буруп, окуу китептеринин басып чыгарууда коррупциялык тобокелчиликтерди жоюу зарылдыгын белгиледи. Жолугушуунун аягында Сооронбай Жээнбеков жогорку окуу жайлардагы коррупцияга каршы күрөшүү жана өлкөнүн болочок адистерин даярдоодо сапатын жогорулатуу талабын койду. Башка кабарлардан өлкөбүздөгү жалгыз Кабаулу Кожомкул атындагы спорт сарайы учурда оңдоп түзөөгө муктаж. Анткени курулганына жарым кылымдай болгону менен бир да жолу толугу менен реконструкциядан өткөн эмес. Ошондуктан спорт ордосунда эл аралык мелдештерди жана иш-чараларды өткөрүүгө мүмкүн эмес болуп калган. Ушул убакытка чейин мамлекет тарабынан көңүл бурулбагандыктан мекеменин жетекчиси айла жоктугунан инвестор издөөгө аргасыз. Жогорку кеңештин айрым депутаттары болсо аны жеке менчикке сатууну сунуштаган сөздөрүн айтышууда. Сөздү кабарчы узулантат. Ушул спорт ордосу 1974 жылы курулган жана отургучтар 2,5 миңдик орундукка эсептелген. Пол жана отургучтар 7 жыл мурун оңдоп түзөөдөн өткөрүлгөн, бирок ошол убактан бери бир да жолу ремонт бул залда боло элек. Ал эми Бишкек шаарынын тургундары өзүнүн сүйүктүү ырчыларынын өнөрлөрүн жана концерттерин дал ушул отургучтарда отуруп көрүүгө аргасыз. Ошондой эле концерттик залдагы жалгыз көйгөйлүү бул гана эмес, чатырдын эскиргени, жарык берүүчү жана музыкалык аппаратуралардын иштен чыгып калганы. Инвесторлор боюнча бизде кире беришибизде атриум долбоорубуз бар. Ал жака инвестор бар. Бизге ал жака Маданият министрлигинен уруксат кагаздары керек. Эгер Маданият министрлиги уруксат кагазын берсе, алар салганга бүгүнкү күндө даяр. Экинчи бизде бассейн. Бассейн дагы бүгүнкү күндө авариялык состоянияда 2006 жылдан бери иштебей турат. Ал жака да инвесторлор бар. Бул жер спорт сарайындагы буюм тайымдар сакталуучу жер. Бул жер учурда кейиштүү абалда, анткени чатырдан өткөн суу жана дуалдардын көгөрүп кеткени бул жерде жагымсыз жыттын жыттануусун алып келген. Ошондой эле бул жердеги эшиктер мына мынтип чирип кеткен.
келсе 74-жылы бүткөн болсо, бул зданияны азыр кайра ремонт кылып берген менен талапка жооп бербейт бүгүнкү күндө. Ошон үчүн мен сунуш кылдым элем. Буну ремонт кылбай эле түп тамыры менен бузуп, керек болсо жаңыдан куруш керек бул жерде. Стадиондун ордуга дворец спорту курсак, ошол жерге бүгүнкү талапка жооп бере турган кылып, ошол жерге конгресс холдору менен кылып куруш керек. Кожомкул атындагы спорт ордосуна караштуу бул бассейн мындан 45 жыл мурун курулуп, өлкөбүздөгү эң алдыңкы сууда сүзүүчү чемпиондорду даярдап, бул жерде эл аралык мелдештер дагы СССР мезгилинде өтүп турган. Бирок Кыргызстан эгемендүүлүктү алгандан кийин тагыраагы 1993 жылы бул жер жеке менчик колго өтүп, кайра 2006 жылы мамлекетке өткөн. Ошол жылдан бери бул жер кароосуз калган. Эгер каражат табылса, 5 миллион долларга бүт баарын эл аралык стандартка тиешелүү кылып, оңдоп түзөөдөн өткөрүүгө болот дешет. Биздин тарыхый жана маданий мурастар сактоо жөнүндөгү мыйзамдын беренесине ылайык тарыхый эстеликтер 5 жылга пайдаланууга берилет. Кимдер бул кааласа. Ал эми 5 жылдан кийин эгерде жакшы ошол эстеликтин баркын билип жакшы пайдаланган болсо, аны кайра жылдырганга бүт мыйзамдар жол коюлган. Андай возможностторду эмне үчүн каралбай жатат деген бизде дагы мындай айтканда ойлор бар да. Ошондуктан биз кандай шарттар болбосун, кандай мүмкүнчүлүктөр болбосун, бардыгын колдоого аракет кылабыз. Бул мекемеге жыл сайын бюджеттен 140 миллион сом бөлүнөт жана ал каражаттардын баары 114 кызматкерге жана спорт сарайына караштуу 3 мекеменин коммуналдык кызматына төлөнөт. Ар бир жарманкелерден жана концерттерден түшкөн каражаттардын баары бюджетке берилери маалым болду. Ал эми өлкөбүздөгү жападан жалгыз тарыхый спорт сарайдын реконструкциядан өтүшүнө 30 миллион доллар керек. Келечекте бул жайга мамлекет көңүл бурабы же жеке менчик колго өтөбү, аны убакыт көргөзөт. Айтолкун Анапяева, Кудрат Ташмурзаев, 5 канал. Мындан ары дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия менен биргеликте диний чөйрөдө жаралган көйгөйлөрдү чечүү жолунда жалпыга маалымдоо каражаттар мамлекеттик органдар, коомдук эксперттер иш алып бара турган болду. Бүгүнкү күндө Кыргызстан боюнча интернет колдонуучулардын саны 5 миллионго жакындаган. Интернет айдыңындагы түрдүү социалдык желелерде такталбаган маалыматтар коомчулукта ар кандай түшүнбөстүктөргө себеп болууда. Аны менен катар эки башка динди карманган топтордун ортосунда кооптуу жагдайлардын жаралышына түрткү берген фактылар да катталган. Мына ушул маселелерге олуттуу деңгээлде кароо зарылчылыгы пайда болуп, ошондуктан дин иштери боюнча комиссия тарабынан бир канча концепциялар иштелип чыккан. Аталган комиссия уюштурулган бүгүнкү талкуудан өзгөчө жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу коомчулукка маалыматтарды объективдүү жеткирүү жана туура жайылтуу концепцияларын сунуштады. Биздин ата бабалар сөзгө абдан маани берген, ошондуктан бүгүнкү медиа тармактардагы биз ушул бир багытта ушул мындай бир жакшы көбүрөөк ушул жакшы жашаанда тарбиялык мааниге көңүл буруп, мына өзүңүздөр билесиздер, ар кандай учурлар бар. Биз мисалы бир эле жакшы жагын эле жаман жагын жашыруу эмес, ал проблемаларды көтөрүш керек, көйгөйлөрдү. Себеби ал проблемаларды дагы убагында жеткирген бул журналисттер болот. Мына Кыргызстан 2018 жылы экономикалык өсүш менен чыкты. Мындай маалыматты Улуттук статистика комитети жарыялады. Сандарга таянсак, ички дүң өндүрүм 557,1 миллиард сомго жеткен. Бюджеттин киреше бөлүгү да мурунку жылга салыштырмалуу 1,5 миллиард сомго жогору болгон. Мындан сырткары эл аралык ишкерлер чөйрөсү ишкердүүлүк жүргүзүүгө ыңгайлуулугу боюнча түзгөн тизмеде ээлеген орду жогорулаган. Бирок серепчилер бул көрсөткүчтөр дагы жогорулатуу зарыл экенин белгилейт. Өкмөт болсо быйылкы жылы өсүү темпин дагы жогорулатуу ниети бар экенин билдирди. 2018 жылы экономикадагы өсүш күтүлгөндөн жогору болду. Статистика комитетинин маалыматында өсүү темпи бардык тармактарда катталган. Экономиканын негизги 4 тармагынын көч башында курулуш турат. Мында көрсөткүч 7,8%да түздү. Өнөр жай өндүрүшүнүн көлөмү 5,4%, айыл чарбасынын өсүшү 2,7%, кызмат көрсөтүүдө 2%дан жогору болду. Инфляция өсүшү мурунку жылга караганда 0,5%га барабар болду. Биздин болжолдор боюнча, былтыркы болжолдор боюнча биз 2,8%га чыгышыбыз керек болчу. Бүгүнкү күндө 3,5%га чыгып атабыз. Бул
баягы биздин болжолдон жогору болуп атат. Ошондуктан биз ойлойбуз бул жакшы көрсөткүч деп. Анан эми жалпы эле сырткы соода жүгүртүү, соода тармагында токтоп кете турган болсок, бизде жалпысынан 6,6%га жалпы соода жүгүртүү өсүшү катталды. Өткөн жылы ишкердикти жүргүзүү боюнча дүйнөлүк рейтингдеги көрсөткүчтөр да жакшырган. Статистикага караганда абройлуу Doing Business рейтингинде Кыргызстан 70-орунга жайгашты. 2 жыл мурда 102 орунду ээлеп келген. Эл аралык ишкерлер кеңешинин аткаруучу директору Аскар Сыдыковдун айтымында, бул ийгилик. Эми аймактагы атаандаштыкка туруштук берүү үчүн биз эл аралык ишкерлерди ыңгайлуу шарттар менен кызыктыруубуз керек. 4 багыт боюнча реформа жасалыптыр. Бул жакшы таасирин берди. Мунун арасында жанагы миноритариялык акционерлерди коргоо боюнча, башкаруу кеңешине көз карандысыз мүчөлөрдү киргизүү боюнча, медиация боюнча, бул жанагы келишимдерди, контракттарды аткаруу боюнча, ошондой эле дагы 2 багыт боюнча. Ошентсе да бул жетишкендик деп токтоп калбашыбыз зарыл. Алдыда объекттерди энергетика тармагына туташтыруу, салыктык администрирөө, соттук, укуктук базаны бекемдөө сыяктуу аракеттерди көрүү менен инвестициялык климатты өзгөртүү зарыл. Серепчилердин айтымында былтыркы жетишкендикти биздин шартта жакшы деп баалоого болот. Бирок Кыргызстан сыяктуу өнүгүп жаткан мамлекеттери үчүн 6-7% өсүү зарыл. Азыркы мүмкүнчүлүктөрдү эске алуу менен жакын аралыкта бул көрсөткүчтөргө жетүү мүмкүн. Биз баягы инвестицияларга көңүл бурушубуз керек. Биздин жанагы ЕАЭСтин долбоорундагы проектлерди күчөтүшүбүз керек. Жанагы инвестиционный климатты да жакшыртып атпай, ошону токтотпой региондордогу ишти алып барышыбыз керек. 2017 жылга салыштырмалуу бюджеттик кирешада 1,5 миллиард сомго көбүрөөк болгон. Мындан сырткары салыктын топтолушу, бажы кызматы боюнча келип түшүүлөрдүн өсүшү 20%га чейин жеткен. 2019 жылга карата өсүү темпин 4%га жеткирүү планы коюлууда. Эрмегат Токуров, Денис Курганов, 5 канал. Башка кабарлардан бул жолу кол суналуу рубрикабызга алыскы Өзгөн районунун тургуну Байболсун Камчыбековдун жакындары кайрылды. Ал боор цирроз оорусу менен жабыркап акыркы мезгилде төшөктөн тура албай калган. Ал эми дарылоо иши Кыргызстанда мүмкүн болбогондуктан чет өлкөдөн операция кылдырууга туура келет. Бирок каржынын тартыштыгынан улам бул үй бүлө элден жардам сурага муктаж. Москвадан келгенден кийин апа понимание болуп жаттым. Десе ошондо эле узилге түшүрө койсом. 1-2 айча үйдө отуруп калды. Анан эми понимание болуп жасайм, ысыктайм дедим да. Ысык тамактарды берип ошондой кыла бердим. Понимание болсоң болом. Суук тийгенге ысык жүргүн, ысык неме кылып. Де ошентип бер анан температура берүү эле такыр неме болбой калды анан. Адышка болуу эле, анан өпкөдөн сомнение кылуу эле барган элек. Общий анализ тапшыргандан анан гепатит Б менен Д чыгып, пероход цирроз печени деп УЗИге тарсак. Ошто областнойдо инфекционныйда лечение кылып чыктым. Ошондо сразу эле. Чыккандан кийин цирроз печени болуп калды. Ошодон бери эле Бишкекке дери барып текшерилип келдим. Цирроз печени эле коюп атышат. Ар 6 ай сайын 3 ай колдон келгенде 3 айда, 6 айда болбой кетет. Ошентип лечение кылып турам. Ошо акыркы убактары өтө оорлошуп кетти. Күнүмдүк базарга чыгам, күнүмдүк дарысыны, күнүмдүк диета, ошо бөлкө немелерин алып келем күнүгө. Кудайдан тилейм, намазга туруп алып, намазымда тилейм. Ошого элиме, журтума, калай калкыма көп иликсе көл. Ошо жардамдарын аябаса куш болом да. Пересетка печень кылыш керек деп атат. Ошого Индияга сүйлөшүп неме кылабыз дейт. Врачтар менен прямой беспосредник неме кылып сүйлөшөбүз дейт. Аяка ошо $45,000 дейт. Ошого
кайрылып жаттым эле кыргыз элиме. Колдон келишинче жардам берип, эми бул сумма өтө чоң сумма экен. Хоккей боюнча Кыргызстандын курама командасы дүйнө чемпионатын тандоо турунда алгачкылардан болуп Кувейт менен беттеше турган болду. Бул тууралуу бүгүн өлкөнүн хоккей федерациясынан кабарлашты. Тайпалык этапта улуттук команда Босния, Герцеговина, Гонконг, Бириккен Араб Эмираттары жана Таиланд командалары менен ойнойт. Квалификациялык беттештер ушул жазда башталат. Эгер Кыргызстан тайпалык этабын өтсө, анда дүйнө чемпионатына катышууга укук алат. Мелдеш 2020-жылы 1-17 май күндөрү Швейцариянын Цюрих жана Лозанна шаарларында өтөт. 5 каналда күн жыйынтыгы менен тааныштыңыздар. Кезегеми баяндамачыбыз Нарын Айыптын «Ге ошондо» рубрикасында. Нарын мырза, бүгүн кайсы маселенин алкагында кеп курасыз? Тетисти бүгүн кечке жогорку кеңеш талкуулашты ошол жөнүндө. Бул иштин кайсы өңүтү өзгөчө таң калтырууда бас? Негизгиси, мисалы үчүн жана Жантөре Сатыбалдиевди же башкаларды коррупцияга малынган деп атат, коррупцияга катышкан деп. А Сапар Исаковду коррупцияны уюштурган деген күнөө коюлуп атат. Сизге анда тунук эфир. Биз болсо ушуну менен коштошобуз. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.